Курсан Асановдун жан сакчы айдоочусу камакка алынганы айтылууда. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жан сакчы айдоочусу камакка алынганы айтылууда. Бул тууралуу Кактус сайты жазып чыкты. Маалыматка ылайык, өткөн жумада Асановдун жан сакчы айдоочусу милициянын сержанты Дамирбек Пайзылла уулу жумуштан бошотулган. 23 августта ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Атамбаевди кармоо операциясында ал Курсан Асанов менен биргеликте экс-президенттин үйүнөн пакет алып чыгып кеткен деп жазылат маалыматта. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма кызматы бул боюнча маалыматтарды жок экенин билдирди. Өмүрбек Бабановдун кезектеги сурагы 5,5 саатка созулду. Ал 3-4 иш боюнча сурак бергенин айтты. Кечээ 23 августта Өмүрбек Бабанов УКМКда кайрадан сурак берди. Бул жолу сурактан ал 5,5 сааттан кийин чыкты. 3-4 иш бар экен, ошол боюнча сурак болду. Мен баары жакшы аяктайт деп ишенем, деди Бабанов. Ошондой эле ал келе жаткан аптада кайрадан Финполго суракка бара тургандыгын белгиледи. 9 августта Өмүрбек Бабанов Кыргыз өлкөсүнө кайтып келген. Ал 2017 жылдын октябрь айындагы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Аскар Салымбеков: Раиса Атамбаевага 3,5 миллион долларга вилла сатып берген эмесмин. Кыргызстандагы бай адамдардын катарына кирген Аскар Салымбеков мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаеванын туулган күнүнө белек катары 3,5 миллион доллар турган вилла тартуулаганы тууралуу маалымат тараган эле. Мындай кептерге өзү Аскар Салымбеков жооп берип, өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып, коомчулукта айтылган кептер чындыкка дал келбейт жана ушак фейктен дагы чеги болот деп билдирүү жазган. Урматтуу достор, акыркы учурларда социалдык тармактарда айрым сайттар мен тууралуу чындыктын үлүшү жок, ойдон чыгарылган маалыматтарды удургутуп жатканын окуп калдым. Биринчиси, менин Солтон Сарыдагы Кытай компаниясы казып жаткан алтын кенинде үлүшүм бар эмеш. Экинчиси, мен мурдагы президенттин аялы Раиса Атамбаевага 3,5 миллион долларга вилла сатып берген эмешмин. Булардын баары карандай калп. Андыктан фейк ушактын дагы чеги болот. Эгер ушул эки факты боюнча иликтеп таап чыгышса, ошол акциялар менен вилланы тапкандарга энчилеп берейин деп жазылат. Алдамчылыкка шектелген аял прокурордун кеңсесинен өз өмүрүнө кол салды. Буга чейин эжем экөөбүз Ак үйдүн алдына пикетке чыгабыз, биздин талаптар аткарылбаса өз өмүрүбүзгө кол салабыз деп каршылык акциясына чыккан Венера Кызалакованын эжеси Лелин район прокурорунун орун басарынын иш бөлмөсүнөн өз өмүрүнө кол салды. Эже сиңдилердин жактоочусунун айтымында ал колун устара менен кесип ийген. Иш болгону жарандык болгонуна карабай, прокурор ага күнөө актысын тапшырып жатат, деген жактоочу. Белгилей кетсек, Венера Кызылакованын мурунку жолдошу Бакыт Курулуев турак жай болбогон имаратты анын эжеси Айнурага каттатып дүкөн ачып алган. Бирок ажырашуу маалында ал Венера соода түйүндө жолдошунун макулдугу жок, өз тууганына документтеги колду жасалмалап каттатып алганын айткан. Кызылаковага карата алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок Кызылакова тергөө бир тараптуу болуп жатканын айтууда. Адвокат Айткулов: үй камагына чыктым. Мен аркылуу Курсан Асановду коркутуу аракети болду. Бишкектин Свердлов райондук соту адвокат Икрамидин Айткуловду үй камагына чыгарды. Мындай бөгөт чарасы 21 октябрга чейин аныкталды. Айткулов ага карата иш козголгонун ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду жактай баштаганы менен байланыштырарын Азаттык радиосуна билдирди. Албетте байланыштырам, себеби мага айып тагууга аракет жасап жатышкан материалдар былтыртан бери жаткан. Мен жардам бере албай калышым үчүн жасашты. Кардарыларымды, анын ичинде Курсан Асановду да коркутабыз дешти. Курсан Асановго жана мен коргоп жаткан башка кардарыларыма басым жасоо ыкмасы болду. Айткулов кармалышын мыйзамдуу деп тапкан сот чечимине ишти козгогон тергөөчүгө, өзү жана уулу тууралуу жалган маалымат бергендерге карата тиешелүү мекемелерге арызданарын айтты. Ага коюлуп жаткан айып негизсиз экенин кошумчалады. Адвокат 22 августта Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагына камалган. Анын үстүнөн жергиликтүү тургун 2018 жылдын сентябрында арыз жазып 5,5 миң долларга алдап кетти деп айткан.
Жактоочуга жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык боюнча шек саналып жатканы тууралуу маалымдама берилгенин Бишкек милициясы кабарлаган. Адвокаттын 32 жаштагы улуу Азамат Айткуловду алдамчылыкка шек саналып жаткан жөнүндө расмий кабар таратылган. Айткулов милициянын кызыкчылыгын саткан деген негизде кызматтан алынган Курсан Асановдун адвокаты. Асанов 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин иштен алынган. Путин АКШнын ракеталык сыноосуна каршы жооп чара көрүүгө чакырды. Кремлдин маалыматына караганда, Орусиянын президенти Владимир Путин орус аскерлерине Американын ракеталык сыноосуна каршы жооп чара көрүү үчүн даярданууга чакырды. Бул тууралуу Путин 23 августта Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү менен жолугуп жатып билдирди. Буга чейин АКШ Советтер Союзу менен 1987-жылы кол коюлган орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу келишимден быйыл 2 августта чыгып, бул чечимин Орусия көптөгөн жылдардан бери эки тараптуу макулдашуунун шарттарын бузуп келгени менен түшүндүргөн. 1-сентябрга карата 660 мектеп интернетке туташтырылат. Быйыл жаңы окуу жылынын башталышына карата Кыргызстанда 660 мектеп интернетке туташтырылат. Бул тууралуу Сколдо өтүп жаткан мугалимдердин август кеңешмесинде маалым болду. Билим жана илим министрлигинин маалыматына караганда 2016-2017 жылы 775, ал эми 2018-2019 жылы 613 мектеп өкмөттүн эсебинен глобалдык желеге кошулган. Бирок министрлик айрым мектептерде маселе толук чечиле электигин белгилөөдө. Индияда сагыздын айынан аялына талак берген эркек соттолмой болду. Индияда кадимки сагыздын айынан эрди катын ажырашып, эми күйөөсү соттолуу алдында турат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Уттар-Прадеш штатындагы Лакхану шаарында жашаган Саед Рашид аялы менен түтүн булатып келе жатканына 15 жыл болгон. Өткөн айда ал жубайы менен жайбаракат сүйлөшүп отуруп, ага сагыз сунган. Аялы чайнабайм дегенине карабай, кайра-кайра айта берип аягындагы уруша кеткен. Ошол малда кыжыры келип турган Рашид жубайына 3 ирет талак берип койгон. Эми анын үстүнө кылмыш иши козголуп, жубайлар 19 август күнү соттун 1-отурумуна келишти. Мыйзамга ылайык аялына талак бергендиги үчүн эркек бир нече жылга эркинен ажырашы мүмкүн деп жазылат макалада. Көрсө, индиялык мусулмандар арасында талак жолу менен ажырашуулар көбөйүп кетип, жогорку сот аялдардын укугун коргоо максатында 2017 жылы талак түшүнүгүнө мыйзамдуу түрдө тыюу салыптыр. Ошондон бери 3 сөз айтып эле ажырашам деген эркектердин саны кескин азайган. Талак арабчадан которгондо бошотуу, мыйзамды эске албастан шарият эрежелерине ылайык 3 ирет талак деген сөздү айтып туруп, озеке ажырашуу. Үйдөндө акчадан да жок. Бишкектик киши $23,000 алданганда. Бишкекте алдамчылыкка шектелген киши кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. 9 август күнү бишкектик киши милицияга арыз менен кайрылган. Ал 5-июль күнү бейтааныш киши өзүн 12-кичи райондогу батирдин ээси катары тааныштырып, $23,000 саткан. Арыздануучу акчасын бергенден кийин гана батир курулуш компаниясына таандык экенин билген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 204-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Анын негизинде 48 жаштагы шектүү кармалып, шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Орусияда ары эмнеден кырылып жатат? Соңку айларда Орусиянын борбордук жана түштүк райондорунда арылардын абдан азайып кеткени байкалууда. Орусиянын ары өстүрүүчүлөр союзунун президенти Арнольд Бутовдун айтымында, арылар массалык түрдө өлүп жатканы жөнүндө билдирүүлөр өлкөнүн 20 регионунан келди. Бул Гойгой, Брянск, Курск областарында, Москванын түштүк тарабында жана Саратов менен Ульяновскийде болуп жатат. Бутовдун баамында бал өндүрүү быйыл 15-20% азайышы мүмкүн. Расмий адамдардын айтымында арылардын кырылып жатканы айыл чарбасында пестицидтерди колдонуу эрежеси одоно бузулуп, бул процесске жакшы көзөмөл болбой жатканында. Мария Мелано 2011 жылдан бери бул кызмат пестицидтерди колдонуунун үстүнөн көзөмөл кылуу боюнча көп укуктарынан ажыраганын айтып арызданууда. Орусия жылына 100,000 тонна бал өндүрөт. Арнольд Бутовдун айтымында, азыркы убакта профсоюз мүчөлөрү арылардын канчасы жок болгонун эсептеп жатат. 1 августка карата өкмөткө отчет беришет. Күн карама менен гречка Орусияда арылар чаңдаштырган өсүмдүктөрдүн 2 эсе эле. Андан башка жемиш бактары дагы арылар менен чаңдашат. Ошондуктан арылардын жок болушу балдын гана эмес, башка жемиштердин дагы баасынын кымбатташына алып келиши мүмкүн.
Тажикстанда немис жана япон автоунаалары чыгарыла баштайт. Министрдин айтымында бүгүнкү күнү Тажикстанда трактор, автобус жана жүк ташуучу автоунаалар чыгарылат. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон немис жана япон автоунааларын өлкөдөн жасап чыгарууну тапшырды. Бул тууралуу өнөр жай жана жаңы технологиялар министри Заробиддин Файзуллоза да маалымат жыйынында айтканын Спутник Тажикстан агенттиги жазды. Министрдин айтымында өлкө башчысы немис жана япон автоунааларын Тажикстанда жасап чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоону тапшырган. Рахмон андан сырткары автоунаанын сапаты дүйнөлүк стандарттарга туура келиши үчүн чет элдик мыкты компанияларды тартуу керектигин белгилеген. Себеби Тажикстан чыгарылган автоунааларды коңшу мамлекеттерге да сатышы керек. Өзбекстан менен Казакстан автоунаа чыгаруу жаатында чет элдик компаниялар менен кызматташат. Биз дагы мындай кадамга барабыз. Ал үчүн көптөгөн иштерди аткаруу керек. Чет элден инвестиция тартуу кажет, деди министр. Файзуллоза да өз сөзүндө дароо эле немис жана япон машиналары чыгарылбай турганын, алгач куроочу заводду ишке киргизүү керектигин кошумчалады. Жаңы ишкана түптөлсө кошумча жумушчу орундары да түзүлөт. Министр андан сырткары бүгүнкү күнү Тажикстанда трактор, автобус жана жүк ташуучу автоунаалар чыгарылып жатканын айтты. Бул техникалардын басымдуу бөлүгү Өзбекстан менен Афганистанга экспорттолот.